тиги эме болчу да, бултуйган бала болчу. Аябай бултуйган. Толук. 3,5 килограмм төрөлгөн деп жазгам ошо Фрунзе шаарында 2-чи роддомдо төрөлгөн. 2-чи төрөт үйүндө. Жылы балык. 1988 жылы 11 январь күнү кыштын ызгары суугунда кичинекей наристе төрөлүп, азан чакырылып Адилет деген ысым берилген. Арадан жылдар өтүп кыргыздын укура жигитине айланган Адилет Добур деген лакап ат менен элге таанылды. Ырчыны жандай көргөн апасы Гүлмира Арунова менен Добурдун жашоосуна саякаттап келмекчибиз. Сени көргөн кездере ушул күнгө чейин эстеген. Ошо төрөлгөндө эле бул түшкүргөн да 3 жолу. Түшкүрүп бир орус аял төрөттү эле анан түшкүргөндө эме деп атпайбы, ой, манас будет депчи, манасчик деп ушинтип атпайбы. Анан таң калып ошентишкен да, бул 3 жолу түшкүрсө. Биринчи бала аябай таттуу болот экен да. Анан ал кезде эмне тартыш учур, кийимдерди эле тартыш, анан өзүм колго бир нерселерди тигип эмете берчүмүн. Даже муруннараак эме болгондо көргөзмө экенмин, бир камизон тигип бергем да, жакшынакай кылып. Аябай кооз кылып, элдин баары кызыккан да, сонун кылып тигиптирсиң деп анан жана мындай бир шапкалар болот жакшынакай. Мындай кандай десем, бабочка кылып, ошондой кылып да жакшынакай кылып шапка тигип бергем. Иши аябай мындай эме менен чоңойтконбуз да. Аябай бапес деп чоңойтконбуз ошо. Кичинекейсин жана София Ротарунун Луна деген музыкасы бар болчу да. Ошону коюп койсок, аябай бакыртып коюп койчумун да. Ошентсем анан уктап калчу. Анан күлө беришчи, "Ей, сен балаң тиги шумдук го тиги эмеге музыкага уктайт" деп. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп ал кезде билбейсиң деле да анан. Колуңа алып уктатасың го, ошондо эле эме кылып профессор болот менин балам дей берчүмүн. Өзүмчө эле түшүнтүп элечи. Менин балам профессор болот деп анан момолой чычкан деп койчумун. Баягы кичинекей болуп калат экен анан боло момолой чычканым менин профессорум болот го деп. Анан азыр күлүп калам, сени профессор болот деши элем. Сен профессор болбой эле рэпер болдуң го деп күлүп калам ошо. Гүлмира айымды уулунун боорукерлиги, өжөлүгү өзгөчө кубандырат. Дал ушул сапаттары кичинекей Адилетти чоң ийгиликке карай жетелеген. Кичинекей кезинде айтып берчү, апа мен самбо күрөшкө катышам же самбого катышам деп элечи. Канчанчы 5-класспы. Анан ошондон баштап эле анан ошо катыша баштады. Анан жакшы ийгиликтерге жетишти. Ошо өжөлүктүн айынан тырышчаак, анан намыскөй бул аябай. Анан кыргыз десе тим эле шумдук да, кыргыз эмесин аябай. Бирөө мисалы могу тамашо же микс, Азия микстери барып атпайбы, ошондо тим эле жанталашып көрөт да. Эмне болду мама? Көрөйүн, тиги биринчи орунду алдыбы, кайсы орунга жетти деп аябай ушундай күйөт. Бир жолу биз баня иштетебиз, анан баняда бир калпак калыптыр, парга кийиптир да. Ошону көрүп алып аябай кейип атпайбы тим элечи. Эми ушуну кыргыздын калпагын эмнеге парга кийишет? Муну сыйлашпайт деп ушинтет да. Эми балам аргандай да, эл аргандай деп ушинтсем, аябай кейди да, кийбегиле дейт силер. Силер кийип дагы тиги парга кирип отуруп албагыла, муну кийип деп атпай. Ушундай эме да, аябай тиги кыргыз эмесин аябай сүйөт. Кыргызды даңазалап ыр жазып, ар бир атуулду патриоттуулукка үндөгөн Добурдун эң алгачкы жазган чыгармасы Гүлмира айымдын аилесинде. Кичинекей кезинде биз базарга чыкчубуз, анан эме кылып калчубуз, тиги кичинекейден анан мен келгенче үйлөрдү жыйнап койгула. Андан уда карындаш бар, экөөнү ушинтип кетчүмүн. Ошентсем анан күлүп бир жолу тиги карындаш айтып атпайбы, апа тиги Адилет байке ыр чыгарды деп. Ошондо бир канча 3-4 класс. Анан анда тиги булар эми орус эмеси классы кыргыз болгон менен орус кыргыз аралашта эмелер мектеп, анан орусча чыгарыптыр анда. Эмне дейт? Я хочу работу, анан бир нерсе деп эле. Анан келип анан 4 сабак экен да, окуп берип атпайбы, анан күлүп калдык. Ой, шумдуксуң го сен, акын болосуң го деп күлүп калганбыз. Ошентип орусча чыгарып жүрдү, анан кийин эле кой мен кыргызча чыгарышым керек. Рэпти көбүнчө тиги ошо Америка, анан могу орустардын ырын жаштар көп уга баштабадыбы? Мода болуп кетти го. Анан ошондо айтып калчу да, эмне үчүн тиги биздин кыргыздар орустардын тиги америкалык рэптин ырын угуш керек. Мен рэп чыгарып, мен кыргызча рэп чыгарам, менин ырымды угуш керек деп ушинтип эметип калчу. Анан ой, эми рэпти эч ким деле укпайт го балам деп ошентсек, жок мама, эгерде тиги жакшы болсо мен дегем сөгүнүп, сагынып ырдабайм, мен жакшы тарбиялык мааниде ыр чыгарам. Ошону мен элге угсам, угат көрөсүз го деп ошентип калчу. Анан ошентип жүрүп эле анан жакшы эле кээде тиги ырын окуп
эми ырынын баарын эле эметем, мен билем, ар бир сабынан эле билем ырларынчы. Кыргыз элим бар болду. Анан мен кээде үйдө жүргөндө баягы ырларын ырдап калам да, мен өзүмдүн обоныма салыпчы, эми рэпти айтпайсың да эми анан кыргыз элим бар бол десем, мама, эмне болду деп калат, анан күлүп калам, кыргыз элим бир бол деп ушинтип. Алга кыргыз, алга кыргыз, алга кыргыз, алга. Добур деген Акчолтой ат болду, ал деле элге таанылып, эл алдына чыкканына. Сыймыктанат экенсиң. Анан ыйлагыңда келет баягы эмеден, кубанычтан да. Ошо. А негизи эле ушинтип биринчи жолу Добурдун ийгилигине качан көз жаш алдыңыз эле? Жараткан ийгиликтерине болот. Мында кайсында? Радиодон угусту да, ошондо. Андан кийин спорт ордосунда ырдаганда, ар бир ырдаганда эле ошондой болот. Негизи эне ушундай экен да. Ыйлагым. Уулунун жетишкен ийгиликтери тууралуу сөз козгоп, кубанган эне сүйүнүчтөн көз жаш алып жиберди. Кыргызмын улуу, кыргыз бойдон келип калгым. Толкундоосу басаңдап калган соң каарманыбыз кебин улап, Добурдун көрман кыздары тынбай чалып, уулунун жанын койборун ачыктады. Ой, постоянно эле телефондо кыздар ошо көрман кыздар чала берет. Кээ биресине жооп берет, кээ биресине эметет. Кээ бирде мага берип коет. Алло десем эле менин сөзүмдү укканда сразу коюп салат. Мен магазинде көбүнчө отурам да, магазинде отурганда ошо келип кыздар деле келип калат. Кыздар келип эле анан баягы бирөөдөн угат окшойт. Ошо Добурдун магазини, Добурдун банясы болуп калды азыр. Биздин баня эмес эле Добурдун банясы болуп анан кирип эле анан бул тиги ушул жерде Добур жашайбы деп калат. Анан ооба жашайт, мен апасы болом десем эле ишенбей кээ бир ушинчет да. Коюңузчу деп анан эми апасы болсо айтам да, элин апасымын деп анан бир жанакы кандай аял тууду экен, Лелиндей угулду деген бир ыр бар, ошону которуп алгам мен эме деп. Кыргыз элде ырдаса, кулакка жакшы угулду, кандай аял тууду экен, нукура кыргыз угулду деген ошонун энеси мен болом депчи. Ошентсем анан күлүп атышпайбы. Көпчүлүк эле ырчылар гастролдоп же концерттеп кетип калышат эмеспи күнү түнү дебейчи. Ошол убакта кандай кооптонуп турасызбы чамы? Ой, сарсана болом, ооба. Сарсана болуп эле звонок этип калам, үнүн угам да, апа, жакшы элем, жакшымын деп калат, анан деп. Анан кээде албай калса сарсана болосуң ой. Келгенче деле машина менен кетет да, бир жаа той-пой болсо, анан кеч келип калат. Мына баратам дегенде эле уже эшикте тиги магазинди жаппай эшиктин алдында туруп, азыр эми көнүп калдым, бирок мурун ушунчумун. Эшикте тура берчи, мына мама баратам. Ошо качан кирет, машина менен келип гаражга киргизип уже жаткандан кийин анан ошондо атасы экөөбүз тең ушундай болчубуз да. Анан азыр эми көнүп калдык. Келатам дегенде уже 2 сааттан кийин келет да. Келататсыз значит. Эми бир 2 сааттан кийин келет кой, жата берели деп калдык. Кээде көлгө салганы барганда деле сарсана болом. Жана канча көлдө чөгүп кетпедеги деп ушинте берем да. Мама, коюңузчу апа. Эми чоңоюп эле калдым го, кантип эле чөгүп кеткейин. Деги абайла деп келгенче сарсана болосуң. Эненин урушуп койгону бала үчүн дары делинет. Добур уйкучулугунан гана тил укпаса, жалпысынан түз жүрүп, ата-энесинин сыймыгына татыган уул. Уйкучулугунан мен деле уруша берем. Ай, сен кандайсың? Күндүз кечке уктайсың. Анан түнчүндө анан ушундай кантип болсун эми. Ырың деле ушу ыр менен деле бага албайсың го деп калам, жамбага албайсың го, бир жумушка кирип иштешиң керек. Диплом алды жакында. Ошо уйкучу үчүн аябай көп урушам да. Эсиңизде болсо, Добур мындан бир нече жыл мурда үйлөнгөн, бирок көп өтпөй жубайы менен эки ажырым жолго түшкөн. 2 жаштын ортосунда жылдыз жамбаганынан улам бул көрүнүш келип чыкты дейт муңайган эне. Эми үйлөнгөндө, конечно, бардык энелер эле сүйүнөт да. Мен деле ошо эне катары сүйүнгөм. Рас болду, өзүнүн тиги бактысын тапсын эми үйлөндү. Анан 2 жолго түшкөндөн эми экөөнүн жылдысы келишпей калды кыскасы. Анан азыр орозомун, ороз учурда мен ал келинди жаман, жакшы деп деле айта албайм ошо. Анан кыскасы экөөнүн жылдысы келишпей калды ошо. Уулубуз кыргыздын ыймандуу кызына жолугуп, бактылуу өмүр сүрсө деген ата-эненин тилеги күн санап күчөп барат. Мен кыргызмын улуу, кыргыз бойдон келип калгым. Кыргыз улут кран жигиттерге бай.